Seni öz balamday görüp ayabay küttüm. Geldin, Xudaga şükür. Arçılı Altay'da gelip kapen salıp getedim. Jönele. Akşam işlemedim özümde. Assalamu alaikum. Kırgız elim, ata yurdum, tuğan uruk, kayın yurdum, klastaşlarım, Kırgız elim, dostorum, meni bilgenler, barыңarga аябай чоң рахмат. Мен аябай разымын. Жакшы болдум. Операциядан чыктым. Палатага чыктым. Азыр эми кичине кыйналып турам. Эми бул кыйынчылык болуш керек ар бир адамда. Ооругандан кийин ошондой болот экен. Кудай кааласа калганын Алла мисап берип, Алла бар нерсеге күч кубат берип, Кудай кааласа жакшы болуп кетем. Мен элдин баарына ыраазымын. Рахмат. Мен үчүн фата кылышып, дуа кылып, жакшы болуп кетсин деп, мен үчүн көңүл айткан адамдардын, айтпагандардын да баарына ыраазымын. Миң мертебе ыраазымын. Илайым Кудай өмүрлөрүн берсин, ден соолуктарын берсин, үй бүлөсү менен бакубат жакшы жашоодо жашасын. Рахмат. Аллаху акбар. Ошондой эле мен Азамат Байматов тууралуу дагы сөз кылгым келет да. Себеби бул жерде мен почти 3 айдан ашык жүрүп калдык. Көп нерсени көрдүк. Азамат Байматов аябай жакшы жолду ачыптыр. Эгер бул Байматов келип Индия менен неме кылбаганда, кыргыздарды эч ким кабыл алмак эмес экен. Мен ушинтип кыянат бердим да, себеби бизи келер менен Индиянын переводчиктери кабыл алат экен, өздөрү жаткырат экен, жатакана берип, өздөрү поликлиникаларга, больницаларга алып барат, полный немелерден өткөрүштү, текшертип баардыгы оң организмди. Ошонун баардыгы ушу Азамат Байматовдун атынан экен. Таксилери бекер өздөрүнүн машиналары менен алып келип, убактысы менен врачтар менен сүйлөшүп, баардыгы сүйлөшүлгөн экен да. Мен ушу Байматов тууралуу мен аябай элден аяк бияктан эми көпкө жаттык, кыргыздардын көбү келип кетип атат, бирок Байматов жакшы жол ачыптыр. Мен өтө ыраазы болдум. Себеби келген адамдын, Байматов аркылуу келгендердин баардыгы эч кимге алданбайт. Жакшы келип, жакшы болуп кетип атат. Өздөрүнчө келгендер ам бар. Акчаларын жок кылып алышып, кыйналып, жакшы карабайт, анан переводчик обязательно керек экен. Эгер индия тилин же англис тилин билбесең. Ошону көбүрөөк кыйналышат экен да. Анан айттым, деп биздин Байматов бул Кыргыздан чыккан чыгаан экен деп. Эми элдер ар кандай болот экен, 5 кол тең эмес да. Байматов тууралуу сүйлөгөндөр бар, ар кандай сүйлөбөгөндөр бар, туура түшүнгөн бар. Эми Байматовдун өзүнүн да личный жашоосу болуш керек да. Жашоосу ар кандай эме ушунча элди тейлеп кыргыздарга, анан дагы өзүнүн да жашоосу, бала чакасы бар, чарчайт, бул эл менен сүйлөшүү өтө кыйын экен. Анан эме кылса Байматов да жашоо керек. Мен ошентип ойлондум да. Ошон үчүн бизди жөнөткөндө Байматовду бир көрдүм. Мен ошон үчүн Байматовго звонок кылбадым, себеби анын өзүнүн да жашоосу бар. Менден бөлөк канча кыргыздар келет. Аларга барат экен, муну тартат, аны тартат. Анан ошону көрүп мен аябай ыраазы болдум. Мен Байматовго ыраазымын. Эгер ал болбосо биздин кыргыз кырылып калмак, калып кетейин. Кыргыз элим ушунчалык көп келет экен. Кыргыздар оорунун түрү келет. Ушулардын баардыгы жакшы болуп кетип атат. Ушу Байматов аркылуу келгендер. Мен аябай ыраазымын. Өз көзүм менен көрдүм. Өз кулагым менен уктум. Кимдин кандай экенин. Эч кимге Байматовго каршы чыкпагыла. Мен ыраазымын. Эне катары, апа катары,
чоң эне катары айткым келди да. Болбосо мени деле уже кете берет наркы дүйнөгө даярдаңыла деген экен. Мен өзүм билбей калгам. Бияка келип мына Кудайга шүгүр жакшымын, басып жүрөм. Уже палатанын ичинде басам, комнатабызда. Коридорго басамын, өзүмө келип калдым. Кыйла ыраазымын. Мына жакшымын Кудай кааласа. Ошону айткым келди да. Анан эгер Байматов ушунчалык көңүл бурбаганда биздин эми президенттер кандай болуп атат билбейм. Бирок ушуну ушу биздин Садыр Жапаров деле укса жакшы болмок экен. Эми бияка келгенде көрөт экенсиң да. Эгер мындай болсо Разелим эле кырылып калгандай. Эми көрсөң ичиң ачат. Бечалар келип алып бердечи. Ыйлап келет. Ыйлап келишет баардыгы. Кетип атып күлүп кетет. 1 жашынакай болуп. Кичинекей 4 айлык балдар келип атышат. Кол буту иштебей, көзү көрбөй. Алар каяктан ооруйт? Прививкага барып, ошентип иштебей калгандар болот экен. Ошону биздин врачтар кылдап менен иштеп, жакшылап карап, алар эми сүйлөй албаса, айта албаса кичинекейлер ошондой кылса болот экен. Бизде мисалы үчүн чоң аял мен эле билем, сүйлөй алам. Мен канча кыйналдым. Акырынан такыр комага түшүп болбой калганда эми болду, даярдана бергиле. Коюңарды, малыңарды алып дептир. Бирок мен анчалык болбош керек эле. Биздин врачтар каяктан окуган булар? Окуш керек. Билимдүүлөрдү ан сайын билим бериш керек эле. Дагы окуш керек эле. Бизге жакшы врачтар керек экен. Ошон үчүн айтамын. Муну Байматов эң сонун жолду ачыптыр. Кыргыздар үчүн өтө берилип неме кылган бала экен. Мен ыраазымын Байматовго. Ушу фата бергим келет. Илайым ушу Байматов азаматтын өмүрү узун болсун. Аты азаматтын өзү да азамат. Ата энесине рахмат, ушуну баланы тарбиялаган. Байматов азамат калып кетейин балам. Сен барып тартканда